Салам достор, бул биздин акыркы сабагыбыз. Бүгүн биз сиздер менен жарнамалоонун кандай ыкмалары бар экенин жана жарнамалоо стратегиясын түзүү жөнүндө айтып берем. Жарнамалоонун кандай ыкмалары бар? Биринчи, бул хэштег. Хэштегти биринчи иштеп чыккан жана колдонгон бул Twitter соц тармагы. Хэштегти торшо менен белгилейбиз. Хэштег бул дал ошол хэштег көрсөтүлгөн жалпы бардык публикациялардын топтому. Хэштегти колдонордо этият болуңуз. Эгерде сиз көп колдонулган же болбосо спам хэштегин колдонсоңуз, ал сиздин публикацияңызга терс таасирин бериши мүмкүн. Мисалы, эгерде сиз миллиондогон колдонуучулар колдонгон хэштегти колдонсоңуз, алардын арасында сиздин публикацияңыз көрүнбөй калышы мүмкүн. Эгерде сиз 20 же 30дан ашуун хэштегтерди колдонсоңуз, Instagram бул учурда сиздин аккаунтуңузду жокко чыгарып салуу коркунучу бар. Call to action же болбосо катталуучуну бир кыймылга же аракетке чакыруу. Эгерде сиз аудиторияңыздын сүйбөнчүгү болуп калсаңыз, анда сиздин катталуучуңузга аракетти жасоону, мисалы лайк басууну же болбосо комментарий калтырууну чакырсаңыз, ал дароо эле аткарат. Мисалы сиз ар бир посттун аягында call to action'ды кошуп коюңуз. Мисалы лайк, комментарий же болбосо публикацияны башка достор менен бөлүшүүнү чакырып кетиңиз. Backstage же болбосо сахна артындагы көрүнүш. Катталуучуларга сахна артында эмне болуп жатканы аябай кызык. Мисалы сиз долбооруңуздун сахна артында эмне болуп жатканын көрсөтсөңүз болот. Мисалы командаңыздын жашоо мүнөзү тууралуу же болбосо бир иш-чарага кантип даярданып жатканыңыздарды көрсөтсөңүз болот. Комментарийлерди калтырыңыз. Башка популярдуу аккаунттарга кирип, алардын публикацияларынын астында ойлондура турган же болбосо бир мааниге ээ болгон комментарийлерди калтырыңыз. Мындай комментарийлер сиздин аккаунтуңузга кирип, кызыгууну жаратат. Сонун, Азамат же болбосо ушул сыяктуу комментарийлер пайдасыз. Комментарий чынында эле кызыктуу болуш керек. Взаимный пиар же болбосо өз ара пиар. Өзүңүзгө окшош аудиториясы бар аккаунтту табып, сиздин аккаунтуңузду жарнамалап берүүгө, сиз дагы алардын аккаунтун өзүңүздүн катталуучуларыңыз менен бөлүшүүгө чакырып кетиңиз. Бул учурда биз бири-бирибиздин катталуучуларыбызга өз аккаунттарыбызды жарнамалап жатабыз. Геометкалар. Эгерде сиз публикацияңыз менен жакын арада жайгашкан катталуучулар менен бөлүшкүңүз келсе, же болбосо жергиликтүү калктан аудитория топтогуңуз келсе, анда геометкаларды колдонуңуз. Мисалы, эгерде сиз Ош шаарында турсаңыз, анда публикацияңызга Ош шаарын белгилеп коюңуз. Мындай геометкаларды стористеги сүрөттөргө же болбосо видеолорго дагы колдонсоңуз болот. Интересные люди же болбосо кызыктуу адамдар бөлүмү. Кызыктуу адамдар бөлүмүнө өтүп, өзүңүзгө кызыктуу аккаунттарды карап чыгыңыз. Балким сиздердин алар менен жалпы бир кызыкчылыктарыңыздар бар болуп калат. Эгерде сиз аларга катталсаңыз, алар дагы сизге катталышы мүмкүн. Кайтарым байланыш. Өз аудиторияңыз менен ой пикирлерин бөлүшүп, сурамжылоолорду жүргүзүп туруңуз. Мисалы, сиздин публикацияларыңызда эмне жагып жатат, эмне жакпай жатат. Же болбосо катталуучуларыңыз кандай публикацияларды көргүсү келет экенин сурамжылоо аркылуу кайтарым байланыш жүргүзүп туруңуз. Комментарийлерге жооп бериңиз. Жөнөкөй эле ката, эгерде сиз посттордогу комментарийлерге жооп бербесеңиз. Сиз публикациялардагы комментарийлерге жооп берүү аркылуу өзүңүздүн катталуучуларыңыздарга сиздин ачык экениңизди, баарлашууга даяр экениңизди жана сизге болгон ишенимиңизди жогорулатат. Директ. Директте сиз жөн эле каттар менен алмашпастан, үн кабарларын же болбосо сүрөт, видеолорду дагы жөнөтүп турсаңыз болот. Унутпаңыз, директке келген суроолорго дайыма жооп берип туруңуз. Анткени күткөндү бар эле жаман көрөт. Регулярдуулук. Мирбек Атабеков же Толгонай Арзыкеева болбосоңуз, анда 2 жуманын ичинде Инстаграмда аудитория топтоо аябай эле кыйын. Инстаграм туруктуу жана өзгүлтүксүз иш алып барууну талап кылат. Күнүнө жок дегенде 1 же 2 пост чыгарып турууну унутпаңыз. Инстаграм статистикасы. Инстаграм статистика бизге публикациялардын натыйжалуулугун
көрсөтүп берет. Мисалы, сиздин публикацияңыз канча лайк алды, аны канча адам көрдү, ал адамдар кайсыл өлкөдөн же болбосо кайсыл шаардан, алардын жашы канчада жана алар кимдер экени жөнүндө маалымат берип турат. Instagram статистикасын көрүү үчүн сиз өзүңүздүн аккаунтуңузду бизнес аккаунтка өткөрүүңүз керек. Трендтер келип кетет. Бул нерсе алардын артынан чуркоо дегенди билдирбейт. Эгерде сиз бат байкоо жүргүзүп, чыккан трендти өзүңүздүн контентиңизге байланыштырып публикация жасап калсаңыз, анда бул жакшы. Мисалы, ар кандай флешмобдор болушу мүмкүн, же болбосо чакырыктар, челлендждер болушу мүмкүн. Эгерде сиз ал трендти өзүңүздүн контентиңизге байланыштырып публикация жасай алсаңыз, анда бул сонун. Жарнамалоо стратегиясын түзүү. Биринчи, бул максаттарды белгилөө. Сиз SMM'дин жардамы менен эмнелерге жетишкиңиз келет. Эң биринчи максаттарды жазып алыңыз. Алар смарт концепциясына дал келүүсү керек. Сиздин максатыңыз конкреттүү болуш керек, өлчөнө турган болуш керек, жана реалдуу аткарыла турган болуш керек. Сиздин долбооруңузга байланыштуу жана убакыт менен чектелүү болуу керек. Мисалы, 3 айдын ичинде социалдык тармактагы баракчама 5000 катталуучуну чогултуу. Экинчи, аудиторияны изилдөө. Эсиңиздеби? Биз өткөнкү сабакта аудиториябызды изилдегенбиз. Контент жасоодо алардын кызыкчылыктарын унутпаңыз. Үчүнчү, контент план түзүү. Эсиңиздеби? Экинчи сабакта биз контент план эмне үчүн керектигин өткөнбүз. Контент план түзөөрдө аудиторияңыздын кызыкчылыктарын жана тексттерди, сүрөттөрдү жана посттун темаларын жазып алыңыз. Төртүнчү, эми болсо биздин публикациялар жарыялоого даяр. Достор, биз сиздер менен SMM'дин негизги бөлүктөрү тууралуу маалымат алып алдык. SMM сиздердин долбооруңуздарга жаңы партнерлорду, же болбосо ыктыярчыларды, же болбосо дагы кошумча каражаттарды алып келүүгө жардам берет. Сиздерге үй тапшырма. Өзүңүздөрдүн долбооруңуздарга тиешелүү жарнамалоо стратегиясын түзүп чыгыңыздар. Мен ишенем, сиздер көп лайктарды жана көптөгөн аудиторияны чогултасыздар деп. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Эгерде мага суроо пайда болсо, же болбосо менден кеңеш алгыңыздар келсе, анда мен менен байланышыңыздар. Достор, саламатта болуңуздар.